Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allah Taala bu dünyada bizim közlerimiz görüş için iki nur bergen. İki nur bolsa adam dünyada közü kör alat. Birincisi sırttan bolgan jarıktık boluş gerek. Ekinci nerse adamdın közünde körü nuru boluş gerek. Bak közünün nuru alsıraptır deyip oşo zreniye alsıraganda körünün emes düşüp ketkendigin belgisi o. Oşol sırttagı jarıktık menen sizdin közüңүздөгү körүү nuru ökөө çagılışkanda aldığınızдағы nersени көрө аласыз ошондочу. Эгер бирөөсү жок болсо көрө албайсыз. Мисалы үчүн свет өчүк болуп калды. Жарык жок, капкараңгы. Колуңузду жакын алып келсеңиз да көрө албай каласыз. Көз бар, көздүн нуру да бар, бирок сырттан жарык жок да. Же сырт жап жарык күн чыгып турат, бардык жок, алам жарык эле. Болгону адамдын көзү көрбөйт. Анда дагы алдындагы нерсени эмне экендигин адам сезе албайт, ошол байкай албайт. Себеби көзүндөгү нур жок да. Ошондой эле адам баласынын бул дин менен жашаса бактылуу болоорун сезиш үчүн эки нур керек. Биринчи нур амалдын нуру, намаздагы нур, Куран окугандагы нур, жарыктык. Ал эми экинчи нур адамдын жүрөгү нурлуу болуш керек. Жүрөк нурлуу болсо анан намаздагы нурду көрө алат дагы, намаздын зарылдыгын сезе алат да. Көп адамдар бар, түшүнбөйт го, намаз окуштун зарылдыгындагы, дин менен жашашты да кыйынчылык деп ойлойт да. Ал себеби жүрөгүндө жарык нур жок анын. Алдындагы намаз, ибадат канча улуу экендигин ал өмүр бою сезе албайт. Ошол үчүн адам намаздары, ибадаттары жандуу болуш үчүн, жасаган амалдары тооз болуш үчүн жүрөк нурлуу болуш керек. Жүрөк нурлуу болуш үчүн 4 нерсени кылышыбыз керек. 4 ишти аткарасыз, жүрөгүңүз нурданып, шарияттагы ислам дини бул бизге үйрөткөн ар бир кулк мүнөзгө байланыштуу, аласа бересеге байланыштуу болгон буйруктарды аткарыш бизге жеңил болуп калат. Анан пайдасын көрөбүз да. Пайдасын көрбөсө адам иш кылбайт. Ошол үчүн биз амалдын пайдасын сезиш үчүн жүрөгүбүзгө нур алып келиш керек. Жүрөккө нур алып келе турган амалдардын 4-өзү деп айттык. Алар биринчиси тасбихат, зикир кылуу, экинчиси тилават, Куран окуу, үчүнчүсү даават, жогорку деңгээлдеги намазга даават берүү, даават айтуу, төртүнчүсү дуа кылуу, Аллахтан жогору деңгээлдеги намаз, ибадаттын даамын таттыруусун, ошондо ибадат кылууну сурануу Аллахтан. Тасбихат деп айттык, эми тасбихат дегени зикир дегени, Аллахты эстөө. Алланы эстөө дагы жүрөккө өтө нур алып келет. Эгер ошол эрежесинде болсо да, биздин зикирлер Аллах кечирсин, ошол бизде айткан истигфарыбызга бар го, дагы бир жолу истигфар айтыш керек да. Астагфирулла дегенден кийин туура эмес айтып алабыз. Истигфардын мисалы өзүнүн бир маанилүүлүгү бар да аны. Эмне? Кайсыл бир күнөөңүздү элестетип, же өзүңүздү күнөөкөр экениңизди сезип, моюндап астагфируллах, астагфируллах деп ушундай истигфар анан күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот. Астагфируллах деп же болбосо түрдүү башкача айтылыштар менен айтып алууда маани өзгөрүп кетет. Анан ошо биздин айткан истигфарга дагы бир истигфар кылып бериш керек болуп калат да. Ошол үчүн намаздар жандуу болуу үчүн зикирлерди көбөйтүш керек. Себеби зикир аркылуу ихсан сыпаты келет. Алла мени көрүп турат деген сезим пайда болот. Намазда хушу пайда болот. Ой бир жерге чогулат. Зикир өтө улуу амал болгондуктан Аллах Таала анын чегин баяндаган эмес да. Бардык намаз 5 маал, орозо 30 күн. Ар бир ажылыктын белгиленген күндөрү бар, убактылары бар. Закат дагы белгиленген өлчөмдө милдет болот. Бирок зикирди Аллах Таала белгилеген эмес да. Ушунча кылсаң болду деген эмес да. Аллах Кур'ан-ы Kerim'de aytat: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu zkurullaha zikran kesira." Ey iman keltirgenler, Allah'ты ötө көп эстегиле. Adamga ырыскы берилет. Ырыскы дегенде көпчүлүгүбүздүн түшүнүгүбүздө тамак аш да. Ушул эмеден тамактан өткөн эле ырыскы деп ойлоп калганбыз да. Ырыскым кенен болсун десе деле ошону эле түшүнөбүз биз. Ырыскы жактан кичине кыйналып атыптыр десе да ошону түшүнөбүз да биз. Ошол ырыскы деген эмне десе, Аллах Таала сиздин ушул дүйнөдө өмүр сүрүшүңүз үчүн эмне керектүү нерсени берип атат, ошонун бардыгы ырыскы. Бала чака ырыскы, үй бүлөңүз ырыскы,
Bardыгы ырыскы ошолордун катарында сөз сүйлөө дагы ырыскы да. Алла сизге ырыскы берет. Ошол берген ырыскы, мисалы bir адам bir күндө bir элестетели bir 1000 söz сүйлөйт экен да. Ага ырыскы берилиптир бүгүнкү күнүн эсебинен. Эми ошол ырыскысын кантип пайдаланат? Эгер 1000дин жарымын гыйбат ушак менен, жарымын пайдасыздагы сөздөр менен өткөрүп ийген болсо, бул адам өзү ырыскысын колдонду, бирок туура эмес жака колдонду да. Эми ошол тилдин зыянынан сактаныш үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизге буйрук берип айтып атат: "Иман келтиргендер, Аллахты өтө көп эстегиле." Ошол үчүн Алланы көп зикир кылган адам тилдин зыянынан сактанып калат да. Муну тилдин сөөгү жокко, бирок анча-мынча сөөктүү нерселер кыла албаган ишти кылып ийет да булчу. Себеби эме дегенде имам Газали рахматуллахи алейхи айткан, тил дейт бул кандай Алланын кудурети дейт да. Чоң иштер дагы ушу тил менен бүтөт да. İşlerdi, emnelerdi beriniz üylönüp atkanda ayalgaç, emne mahır ne berseniz beriniz, bирок al ova dep makulduk berbese anı menen nike baylanmaydı. Oşonda öyle tildin dagı bir çoğun tasir uşunday ölür aldığında la ilahe illallah degen tildin amalı da. Kulak kağıp ölse cennetine giret degen yok da. Rükû kılıp ya başka amal. Bирок tilinde la ilahe illallah da aytkan adam akırkı sözü la ilahe illallah bolsa ana tüptüz beşke kiret degen var da. Oşonda öyle ölür aldığında tili menen eger kanday bir jaman söz aytıp algan bolsa Allah saktasın anda tübölüktü tozok da bolup kalışı mümkün. Oşol üçün til ziyandan saktalışı üçün Allah'ını köpürak esteş gerek. Zikirdi köpeytiş gerek de. Köp söylegen adam ne kılsa bolat dep köp söylegenden kıynalganlarga oşo bir kengeş var. Peygamber Aleyhisselam'ın osiyatı şunday istiğfardı köpeytiş gerek adam. Köp söylegen adam. Anan oşonda ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem da hadiste tildi zikir menen nımdap turuğa, başkaça aytkanda öte köp zikir kılığa buyurgan bir hadiste kelet. Abdullah bin Busr radıyallahu anhu aytat bir kişi gelip Peygamberimizden suradı. O Allah'ın elçisi, albatta şariattın hükümleri köp. Oşolordun içinden men ar daim atkara turgan bir hükümdü aytыңызчы. Özgöçe bir amal үйrötүңүzчү dedi. Peygamber aleyhisselam aytты, tiling ar daim Allah'ты estöödө nım bolup tursun. Tiling daim Allah'ını estep жүрсүn деген söz. Kanday jakşı amal, tilingden zikir ele, subhanallah, maşallah, alhamdülillah деген sözler çıkıp tursa. Zikirdi köp kılgan adamga şaytan dagı azgırıktарын sala albayt. Sebebi kaçan zikirden toktosoңuz bir dayındalgan şaytan var. Oşol daroo ziyandı pikir oylarını saptaştı. Jürökö, oygo. Hadiste kelet Anas radıyallahu anhu aytat, Peygamberimiz aytты, "İnne şeytana vadi'un khatmahu ala qalbi ibni Adem'e." Adam balasının jürögünü şeytan özünün tumşuğun koyup durat eken da. İğne siyahtı ona koyup durat eken dağı. Fa in zekarallaha khanasa. Allah'ını estese kaçat eken dağı. Wa in nasiya iltaqama qalbahu. Eğer Allah'ты zikirini esten çıkarıp boş oturup kalsa, je paydasız söz söylep başlasa, janağı iğnesini sayıp içine oşol büt şaytandık oy pikirleri salıp başlaydı eken. Adam kedimde çoçup ketesin go, oyuna bir nerse gelip ketet. Astagfirullah dep, ana aytkın da gelbeydi, aytkandan da uyalasın, har nerse oyuna gelet. Bekerge gelgen jok da alçı. Boş oturup kalgan. Oşol üçün kelgen da. Misal üçün balары dagı şirin nersege, jittүү nersege konot da. Çımın dagı bir ıplas nersege konot da. Oşo bir emeden zikirden toktop kalgany üçün uşunday oylar kelip kalgan da. Oşol üçün zikirdi köpeytişimiz kerek eken. Zikirdi emi kanday kılabız? Zikirdi köp kılış kerek eken. Zikirdi köp kılıştı turalı en az ölçömün gün sayın erten menen keçinde kalima tamcid. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Anan istiğfar, astagfirullah da aytıp, anan salavat. Allahumma salli ala Muhammed. Uşularda 100 yol aytkan bolsa, 300 zikir değil mi? Oşolu 100 yol aytkan bolsa, bunu toralı Mevlana İlyas rahmetullahi aleyh aytkan, kim uşul zikirlerdi kaldırбай tolturup жүрсө ertemenen keçinde. Jogorda ayatda aytılganday Allah'ты ötö köp estööчүлөрдүн katarına koşulat inşallah degen. Hiç bolbon degende şunu kılıp turuş gerek eken. Oşonduktan uşul zikirlerdi gün sayın kaldırбастан tolturu gerek. Zikir özü Allah'ını este olgan üçün oyuңuzga жүрөгүңүздөн Allah'ını zikir kılıp Allah'ını estep, istiğfarda günölörдү estep, Subhanallah, Allah bardık ayıp kemçiliklerden taza degen sezim menen da.
Жөн эле баягы түтүлдөгөн тесбин түтүлдөдө берген зикир эмес. Же болсом тесбин шарактатып өткөрө бергендин аты. Кээ бирлер адат кылып калган, ушинтип эле отура берет да. Ол бирдеги айтып атабы же айтканга менимче ошо тили жетишпейт го дейм да, колу мененчи. Же бир 5-6 бирөөнү айтабы. Кандай кылат? Жок, бул жакшы амал. Бул эми тесме бизде мындай деген ойду пайда кылат да, бирөө тесме көтөрүп жүрсө зикир кылып атыптыр деген ойду пайда кылат да, ушундай көнүп калганбыз. Эми ошону зикир болуш үчүн, Аллах Тааланы эстөө болуп биздин жүрөгүбүздү жибитиш үчүн ушу зикир. Кээде манайыңыз чөгүп, бирөөдөн капа болуп отуруп калабыз го, эч нерсе жакпай калат. Ошонун чечимин дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Эй, көңүл бургула. Алланы эстөө менен жүрөгүң тынчтанат. Жүрөк олку-солку болуп турганда адам кыжалат болот да. Бир жерге турбайт. Нары басып, бери басып, кыжалат болуп, бирөө менен уруша кеткенде, өзгөчө күчүң жетпеген киши болсо, нары басып, бери басып, не кылсам экен деген зикир кылыңыз. Уламалар айтат: "Ла хаула ва ла куввата илля биллахти". Кайсыл бир кыйынчылык жүрөгүңүздү кыжалат кылып турган кезде 100 жолу айтып койсоңуз, 100 жолу айтып бүтүп эле ошо кыжалат кылган нерсени кайра эстесең дагы кыжалат болбой каласың өзүңдөн өзүң. Жеңил. Аны үчүн ушуну билбеген үчүн адамдар баягы кичине кыжалатчылыгын жоём деп арак ичип алат да. Арак неге ичет билесиздерби? Арак ичкендиги баш ооруткан нерсени чоңураак баш ооруу менен унутуп калайын дейт да. Бирөөнүн баягы бутуну ит тиштеп алган экен да. Анан ит тиштеген ооруну кетирейин деп барып зоопаркка барып, арыстандын оозуна тутуптур да бутунучу. Сен тиштесең иттики эсинен чыгып калса керек депчи. Бул чоңураак зыян да. Биздики ушундай болуп калган. Жүрөгүңдү тынчтандыра турган амалдар бар, бирок аны биз кылбайбыз да. Башка нерсеге берилип алганбыз. Арак ичкенде эмне үчүн адам баягы бирдеке эсинен чыккандай болуп, тынчтангандай болуп калат? Негизи тынчтанбайт. Себеби бул арак, спирт мээдеги майда тамырларды күйгүзөт экен да. Мээдеги майда тамырлар күйгөндө анан баягы проблеманы унутуп калгандай болот. Неге унутат десе, андан да чоңураак проблема келди. Ошол үчүн унутат да. Ошол үчүн мына зикирдин фазилети. Зикир кылыш керек десе, ушундай зикир кылыш керек. Алланы эстеп. Анан зикирди кылып коюп бияктан, Аллахты эстеп, анан кандай бир улуу инсандардан вазифалар, тапшырмаларды алып зикирди кылып, анан кийин башка бир адамдарды гыйбат кылып, кайра зикирдин соогун жоготуп албаш керек да. Алланы эстеп отуруп аябай берилип, Алланы зикир кылып бүткөндөн кийин анан Аллага мактоо айтып, пайгамбарга салават айткандан кийин эле кайсы бир адамдарды гыйбат кылып, артынан этин жеп отурган болсо, мунун зикири бир кадам алдыга, 2 кадам аркага болот да. Бул жылыш болбойт бул адамдачы. Ошон үчүн зикир бул адам баласынын тилин жөнгө сала турган улуу амал. Ошого зикир кылабыз иншалла. Зикирди көбөйтөбүз. Алланы эстеп жүрүңүз. Субханалла, алхамдулилля. Тил бош. Бош койсоң, башка нерсеге иштеп кетет да булчу. Анан экинчиси тилават. Жүрөктүн урдатына турган нерселердин экинчиси Кур'ан окуу, ыйык Кур'анды окуу. Ар бир мусулмандын милдети. Кур'анды жаттаган каарылар күнүмдүк тапшырмасын окуп, ал эми окуй албагандар Кур'ан алифбесинен баштап окууну өздөштүрүү керек. Адам бир нерсени толук кыла албаса, аны толугу менен таштап коюу дурус эмес. Мен Кур'ан окуй албайм десе, анан окубай койбош керек. Эптеп, кичине болсо да аракет кылып, тамганы тамгага кошуп, эгерде 1 жылда 1 тамганы үйрөнгөндө деле 29 жылда жаттап бүтөт эле ошол. Үчүнчүсү даават кылуу. Ыйман, якинге, ишеничке жана башка ибадаттарга даават бергенде эле эң жогорку деңгээлдеги намазга жетиш үчүн дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жана сахабалардын намаздарын айтып, күнүгө даават бериш керек да. Айтыш керек. Айта берсең, анан өзүңдө ошого ишенич пайда болот, ошого үмүт пайда болот да. Айтпайбыз биз ана эмелерди, акча маселесин көп айткандыктан бул аябай олуттуу маселе биздечи. Акча маселесин козголсо же тамак маселеси козголсо, дароо пикирлер ойгонуп, ошого маани берилип калат да. Эмне көп айтылган болчу. Ошол үчүн биз жогорку деңгээлдеги намазга да даават бериш керек. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, анын сахабалары жана диндеги улуулар намазга өзгөчө көңүл буруп, жогору деңгээлде ибадат кылышкан эле. Ошону айтып беришибиз керек. Абдулла бин Зубайр радыйаллаху анху кээде таң атканга чейин кыямда, кээде рүкүдө туруп, кээ бир түндөрү башка амалдарды кылып, көпчүлүк убакытты саждада турган абалда таң атырар эле да. Саждада турган абалда таң атырган күндөрү болот эле. Ошондой улуу инсандардын намазын айтып даават кылсак, бул өтө пайда. Даават деген не дегени? Бул
мындай оор же кыйын иш деп түшүнүп албаш керек да. Жеке дават берели бири-бирибизге дегендин мааниси бир Аллах Тааланын сизге берген жакшылыктарын бири-бирибизге айтайлы. Эмне болот? Ошол жакшылыкты берген затка болгон сүйүү мухаббат пайда болот. Анан жогорку деңгээлдеги намазды бири-бирибизге айтсак, ошого болгон кызыгуу пайда болот. Ошондуктан жогору деңгээлдеги намазга жетиш үчүн диндеги улуулардын намазын айтып, көп инфиради жеке дават берип, намаздарга мээнет кылып, нафил жана сүннөт намаздарда кыямга, рүкүгө, саждага туруп, зикир, тасбихтерди көп айтып машыгышыбыз керек экен да. Ошентип барган сайын намазга көбүрөөк убакыт бөлүнүп, ибадаттар жандуу боло баштайт. Ушундай чырайлуу ибадаттардын себебинен Аллах Таала убакытка береке берип, көп убакытта бүтө турган иштериңизди кыска убакытта, кыска мөөнөттө бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан намазды тез окуп, ырыскы берүүчү Аллахты таштап, ырыскы издегенден көрө жайыраак окуп, ошо ырыскы берүүчү менен маселени бүтүрүп алып, анан ишти баштаган жеңилирээк болот да. Намаздын эмесин, рахатын качан сезди адамдар? Көпчүлүк айтат, намазымда рахат алып баштадым, намазымды өзгөчө окуп баштадым, намазда бир жүрөгүмө башкача кубаныч келип атат. Качан? Даватка чыккандан кийин да. Туурабы? Баяндарды угуп алып, ушундай интернеттен бир баян уктум эле, намазым өзгөрүп кетти деген жок да. Бир нерсе өзгөрүш үчүн не кылыш керек десе, ошол нерсеге мээнет кылыш керек да. Биз үйүбүзгө баргандан кийин намазыбызды оңдогонго убактыбыз болбойт биз. Неге? Оңдой турган толтура нерсе бар да үйдө, андан башка. Зарыл деп түшүнүп алганбыз же зарыл деп түшүнүп киргизип кое турган бирөөлөр айтып койгон бизге. Эми караңыздар, эмне кылабыз? Ошону үйүңдү оңдой албаганыңдан кийин бир айда бир Алла жолуна чыгып 3 күндө бир машинаңызды деле техосмотрдо бир өткөзөсүз да, туурабы? Кандай? Бузулуп калбадыбы, тормоз иштеп атабы? Ошондой эле намазды дагы бир айына бир 3 күнгө чыгып, бир текшертип нарак берагын. Рүкү кыйшайып кеткендир. Буттар баягы сүннөткө ылайыктуу 4 эмес, развал кетип, кичине ачылып кеткендир, кыйшайып кеткендир. Сүрөлөр унутулуп бараткандыр. Ошолорду текшерип, даватка чыгасыз дагы Алланын улуттугун айтып, намаздарыңызды оңдогонго мүмкүнчүлүк да бул. Даваттын пайдасы ошол. 25 адамга Алланын улуттугун жеткизгениңизден кийинки намазыңызды көрүңүз эле башкача намаз окуп каласыз. Аллахтын алдында турам деген сезим келет да. Анан 4-үнчү нерсе жүрөккө нур алып келе турган дуа кылышыбыз керек. Аллахтан дуа кылып, Аллах Тааладан бир жакшылыктарын сурашыбыз керек. Намаз пайгамбарыбыздын көргөзгөн намазына жетиш үчүн көп мээнет кылып, анан мээнетибизди натыйжалуу кылгын деп Аллахка кайрылууну атын дуа дейт да. Дуа десе биз бир расмиятчылык катары көрүп калганбыз. Кана дуа кылып коебуз десе, баягы жаттап алган дуалар, баягы атадан балага өтүп келип аткан эме алдыңды мал бассын, аркаңды бала бассын. Ушул дуалар тапканың тойго буйурсун деген дуалар. Бул дуалардын себебинен канча адам алдын мал басып аркасын бала басып өзү мешитке баса албай калды дешер. Келе албайт мешитке. Неге? Ушу дуаны алган. Башың таштан болсун, кочкордой бала перзент берсин. Ошо балдар кочкорго окшоп азырына сөз түшүнбөйт, алдыңдан чыкса сүзөт, эчтеге түшүнбөйт. Дуа деген не деген нерсе? Аллахтан ушундай бир нерселерди сурап алуу да, эркелеп Аллахка. Я Алла, сен бересиң. Барына берип атасың го, мага да бере берчи деп Аллах Тааладан ушундай сураңыз, Алла ушу периштелерге буйрусундай бергиле ушу периштелерге берип койгулачы деп. Биз ушу берсең бер, болсом өзүң билесиң дегендей эле дуа кылып коебуз да бизчи. Дуаларыбызда маани болуш керек да. Сураганды билиш керек экен да. Бир киши, бир акын, бир падышанын хан сарайына барып, падышаны мактап ыр айтыптыр да, ырдаптыр. Эми билесиздер, падышаны мактагандык эми кичине тыйын сурагандык да алчы. Падышаны мактаган экен, падыша анан айтыптыр, акын жакшы ырдадың, эми тилегиңди дептир. Не берейин? Ушу казынамдан не сурасаң беремин деген экен. Баягы акын ойлонуп туруп калыптыр да. Неге? Азыр жөнөкөй эле нерсе сурап алса падышадан уят. Чоң нерсе сурап алса эчтеке албай кетип калышы мүмкүн. Мисалы падышачылыгыңызды бересиз билесеңиз, ал эмелер алып чыгып коет да сыртка чөбөрдөгүчү. Короолдар. Ошого ойлонуп турса анан падыша айтыр, сурайсыңбы же не десе, сурайм падыша, мага бир аңчылыкка чыга турган ит бериңиз деп. Падышанын вазирлери күлүптүр да, бул жиндиби? Падышанын алдына келип аңчылыкка чыга турган ит сурап атат. Башка нерсе жокпу? Эмне, башка нерсе сурабайсыңбы? Падышам ушуну бере бериңиз деп, баргыла буга бир эң жакшы аңчы ит алып келип, итти алып келсе итти кармап башын жерге салып турат экен.
Am ne oldu? Sүйünbeysiңби? Berdim o suragaň. Padişah men аңчылыкка itli jeterip alıp çıkmak bilen bir at gerek dedim buga. Makulanda bir at bergile buga dep atty berse, o atty alıp gelip koluna karmasa, anda karmap, oylonуп turup kalptı. Ne oylanasyň? Padişahım it var, at var. Bu kim karayt menden başka daha birөө gerek de karaganga. Dese anam padişah anam makul bir hizmatçı bergile buga dep, hizmatçı berger eken. Doğa gele manay açılbaydı eken. Özü bir nerse suragan, karаңыз, suragandın tartibi akırın ketip atat da. Anan padişah, ne oldu, dagım ne gerek, ne suraysın? Padişah, mına it var, at var, kızmatçı var, men var, kayakta jaşaybiz, men üyümde jok men. Dese padişah anan keyin, makul munoga şahardymın çetinen üy bergile bulan. Makul bo desem, makul dep bardygy makullaşıp turgan kezde anan dagyle manay düşüp жерди karap turat eken da bayagı. Padişah aytdı, ne oldu? Dağı birdeke surayım ne otasın dedi. Men padişahım dep söz süylep başlaganda, toktat. Hazır bardygyny alıp koyam, tez ketip kaldy eken. Bizde kede uşunday bolup kalat. Buga çeýinki algandaryň bardygyny bir tura emes nerse surap alıp jogot olazar. Bardygy ketip kalat da. Bayagıday, ya Allah, hiç kimdin küçü jetpey turgan bir toy kılıştı nasip kıl dep turup jogot olabız da keyinçe. Oşol üçin biz suragandy biliş gerek eken da. Ne suraş gerek? Kantip suraş gerek da. O şunday adamlar var go, biröөлөрдөн karmasa karz alınbayın, koy berbey turganlar var go. Nar jagынан ötüp, ber jagынан ötüp maktap. Peygamber aleyhisselam aytkan Allah'ını maktagıla deydi duada. Ya Allah sen beresin go. Sen bere beresin go. Sen berseň seni hiç kim uruşpayt go Allah. Hiç kim nege berdiň debeyt go. Oşa maga da berip koyçu Allah dep Allah'a erkelep şutup dua kıla bersek Allah Taala uşu bergile dey turgan bolsun da. Koy berbeseň uyat dey turgan bolsa gerek da. Nege? Peygamber hadiste aytkan. Allah Taala aytat, men pendem maga kol köterip dua kılsa, kolun kurup kaytargandan uyalam deydi. Uşunday kılыңыз perişteler de uyalıp kalsın. Allah buga berbesek bolboyt dep kalsın da. Oşonu öýrenişimiz gerek. Al degen mындай emes da bir жазылган dualardy jattap alıp öle ayta beriş emes al. Oturuň, 2 rekat tahajjud okuň tünde turup al, koldu köteriňiz jakşylap. Allah'a aytyňız аны. Ayta turgan bardygyny aytyp bardy şunday kılıp surap alyňyz, janagy hakynday bolup, birinden ekinsiz eken ulanyp kete bere turgan bolsun da. Bardyk nerseňiz surap al. Surasam ne bolat Allah'a? Peygamber aleyhisselam aytat, "Man lam yes'alillah yaghdab aleyhi." Kim Allah'dan surabasa, Allah oşo pendesini jek göröt deydi, jaman göröt deydi. Al degeni, men özüm delep berem degen neyle bolup kalat eken da. Ne üçün üy bülöde jaş bala, en kiçineke balaňyzdyn işi bitip kete beret da. Maşina alganda oşol, üýdü remont kılıp bardyk işi bitip atat da. Ne üçün al kiçineke bala bugünkü günge çeyin ata deydi da. Ata depçi. Çoň balaňyz oşo bayağı siz bölüp çıkarıp koygan bireminkede dagı ele jünup yaşap atat da. Nege anın işi jürüşpeyt? Sebebi ata men bolu özüm eptep ketem bul jagyn degen da. Özüm eptep ketem dep hiç de kepte albay jürek dagı hiç. Oşol üçün Allah'a dua kılbagandyň manysy uşulda, men bul jagyn özüm epte berem, men duam. Bu uşunda Allah'dan suray öyle dep jürgönдөр var astagfirullah. Allah'tan suraganda çoň kiçine nerse bolboyt. Peygamber aytat, but kiyimiňden bolsun da Allah'dan sura deydi. Bunda emes de, çoň nerseler Allah'dan suralyş gerek. Maydan nerselerge Allah'ın da kıjılat kılıç tura emes. Degen düşünüp özü tura emes da uşulçu. Allah bere beret. Suraň, ne suraýsy? Bere beret. Suray, ne surasam eken, ne suraydy eken? Suray turgan toltura nerse var. Je beýişlik dep keldi ukat. Kelelekmi? Oşo kegiçe dua kıla berýiz. Kelbeyt go, birok nar jakda bilinet. Dua kılıp eger duaňyz suragan nerseňiz berilbey kalsa, kıjalat bolboňyň sebebi hadiste kelet. Allah Taala dualardy kabul kıla beret, pende kaçanga çeyin şaşıp ketpese deydi. Pende kanday şaşat dep Peygamberimizden sahabalar suraganda aytat. Mınday dep aytat da deydi. Dua kıldım, hiç kabul bolgondan hiç habar jok. Kabul bolboy da okşoýt dep pendenin ozundan çıkkanda Allah Taala bunun duasyny kabul kıldy. Duanın kabul boluşu bir kança türü var da. Siz dua kılganыңızdan keyin Allah Taala daro berişi mümkün. Je kiyiniraak berişi mümkün. Allah Taalaga Musa aleyhisselam, Musa paygambar, Allah menen түз süýleşken paygambar dua kıldı. Ey Allah, bunu Firavundu jok kılçı dep dua kılgandan keyin 40 yıldan keyin dua kabul boldu da. Biz Musa aleyhisselam bolbosak, biz paygambar bolbosak, ana mende bere koyuş gerek bu daro. Kerek nerseni surap atkan boluşubuz mümkün. Je kede bizge kerek emes nerseni surap alışыбыз mümkün.
Ya Allah ben şunday bay bolup keteyinçi. Balkim bay bolgondan keyin Allah'a dua da kılbay koyuşubuz mümkün de biz. Oşoga berбейт Allah Taala. Oşol üçün Allah Taala duanın en çoğun paydası uşul bolot eken da. Adam dua kılıp bul dünyada kılgan duasına jaraşa Allah berbese jakşılыгын nары жакка барганда акыретте берет экен. Allah Taala muno balança var kılgan duaң kabul bolбой dünyada berbedim ele go. Oşonun sılыгы buyakta berilip atat dep bергенин көргөндө пенде айтат экен Allah narkı dünyada şu bir de duam kabul bolбой эле койсо жакшы болмок экен дейт. Ушунча чоң жакшы. Ошого мындайча айтканда, жеңил кылып айтканда Аллага дуа кылсаңыз эч качан утулбайсыз да. Сурап кое бериң. Баягы айтат го бир эми арыз жазып кое берейинчи дейт го. Ошондой сурап кое бериң. Аллах Таала берет иншалла. Бербесе же ошондой болбой калса, анда Пайгамбар алейхиссалам хадиси жалган болушу мүмкүн эмес. Биздин ишеничибиз туура эмес болуп калат да. Неге дуалар кабыл болбойт десе, азыр единсасы дагы бар, заряды дагы бар телефонго үй бүлөңүздү эмес, акыркы цифраны өзгөртүп чалып алыптырсыз да. Кетеби? Кетпейт да туура эмес адреске кайрылып алдыңыз да. Же единсасы жок телефон менен үйүңүзгө чалып атасыз да. Чалган сайын айтат да сизде чалуу жүргүзүү үчүн каражат жетишсиз дей берет да. Ошондой балким бизге ошол дуалардын көтөрүлүп кетишине, Аллага жетишине каражат жетишсиз болуп аткандыр да. Ошо каражатты каяктан алабыз? Алла жолуна чыгабыз, даватка чыгабыз. Аллах Таала бардыгыбызга жүрөгүбүздү нурлуу кылууну жана ушул нурлуу кылуучу амалдарды аткарууну жеңил кылсын.